Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар. Адаттагыдай эле ушу Кыргыздын улуулугун таанытуу, кудуреттүү улуу табылга берүүсү ушу бүгүнкү биздин темабыз, бүгүнкү эле ушу акыбал, оорчулук, оору сыркоо, жан дүйнөнүн жардылыгы ушул тегеректе эле сүйлөсөк болот. Ушу Кыргыз элинин өзгөчөлүгү башка улуттардан, караңгы сырды билгендиги, адамзатка бир өзөк катары жаралгандыгында болуп атат. Көп улуттардан дүйнөдө кайсы улутта улуу касиет бар. Көп улуттарын айырмаланып, Кыргыз улуту болмуштан жашоого уютку болгон. Кыргыз көрөңгөсү, салты, идеясы, чеберчилиги, карапайымдыгы ааламга, улуулукка, жан дүйнөсү менен айырмаланып турат. Кызырлуу кыргыз эл деп бекеринен айтылбайт. Кыргыз элинде көкө теңир менен байланыш, жол жобо, мазарга маани берүү, тегинен келе жаткан касиетти кармануу жана үлгү тутар көрөңгүлөр бар. Кыргыз сезим менен жашоо жолунда. Башатта адамзат жаратуучу болуп жаралган экен, жаратуучулук касиеттерин иштеткен. Пендечиликтин майда түйшүгүнө берилип, өз ордун жоготкондо адам ушу пендеге айланып калган. Азыр ушу пендеден 4 этап менен өйдөлөп өтүш керек экен. Адам этапка, адам сыпатка калыптанып, андан ушу арбай деген сыпатка калыптанып, андан ошо инопланетан деп айтылат, эми ошо энергия. Андан инопланетан этапка калыптануу, андан ары анан ошо жаратуучулукка жетүү дейт. Адам жер жашоосунда адамдан ыйык, улуу, касиеттүү, эсеп кысапты туура чыгарган эч бир күч жок. Ушу адам улуу кыргыз улуулугун тааныбаса, улуттарды ээрчип адашса, ар улуттун улагасында калат демекчи, ушу улагага жетип калган мезгилибиз экен. Ошондо улуулукка төрдү көздөй кадам шилтеп башталды азыр. Ошондо адамдын улуулугун бышыктоо үчүн бул табыгый мыйзам аябай күчүнө кирет экен. Биз темабызды улап анан жооп дагы берип кете берели. Ушу 25 сом коротуп SMS жөнөтүп атат. Арыбаңыз байке, түшкө ишениш керекпи? Ооба, түш периштелердин тарбия сабагы, түш жөн эле берилбейт. Түш 3 мааниде берилет. Эскертүү, багыт берсетүү, анан ошо учурчаңызды көрсөтөт. Түш эскиче жоорулбайт. Мисалы, эне түшкө кирсе, бул периштелердин түшкө киргени, жер эненин түшкө киргени болуп чечилет. Мисалы, мурун бала түшкө кирсе, аны оору деп койчу. Жок, азыр өзүңдүн кайра жаралганың, ошо жаш баладай мүнөзгө өт дегени, ошондой көз карашка өт дегени, мурун акча көрсө сана деп койчу. Жок, азыр бул эң чоң касиет, энергия болуп чечилет. Мына эски этиканын канча түрү ушу жаңы заманга жооп бербейт. Ушуну окуп койсок, эскиче түш жооруганга болбойт. Акыл иштетүү, көз ачыктык кылганга, тагдыр айтканга болбойт. Же болбосо көз ачыкка барганга болбойт. Өзүңүздөр көз ачыксыздар, өзүңүздөрдө өтө чоң энергия бар. Ар бир адам касиеттүү, ошону эле иштете албай атат. Тумар чийүү, өз алдынча жашоо, пенде кутучага көз карандык, мисалы ошо ичкилик, дене кумары, сигарет дегендей, ушундан чыгыш керек экен. Анан Кудай сыноосуна туура түшүнбөй медицинага кайрылуу. Мисалы бир сол көзүм тартып атат апа, не болот дейт го, анан айтып коет го. Азыр сүйүнөсүң балам, бир сүйүнүч диш болот экен дейт. Анан көп өтпөй ошол сүйүнүчтүү бир кабар болот, иш болот. Ансыңарындай ушул оору деле бир белги болуп берилет экен да. Анан ошону биз ооруп атат деп, анан эле биз ооруга айлантып алат экенбиз.
Мисалы биз бала кезде угуп калчубуз, ошо айылда ошо чөйрөбүздө дейли баланчанын кызы ооруптур деп, анан аябай катуу ооруптур деп, анан медицина деле жардам бербептир деп, анан бир күнү ошо тагдыр айтып, анан тамыры кармап калыптыр деп. Ансыгандай ошо кээ бир оору деле ошо оомат белгиси болот. Мисалы азыр мына бүгүн кар жаады, жамгыр жаады. Ошол кезде ааламдан программа кошо жаайт экен да. Ушундай күндөр адам мындай ооруксунуп, жаны жер тартып, уйку басып ушундай болот. Ошол кезде ошол бир көзгө көрүнбөгөн энергиянын турпатка отуруп атышы болот. Ансыңарындай мына ошо эскиче түш оорганга болбойт. Ошо түш оору китеп бар, ошондон алып түшүңүзгө караш керек. Биринчи ушу түш болуу менен кичинеден тарбиялап баштайт экен да, анан улуулукка өтүп кеткенден кийин анан ачык деле болуп калат экен. Мындай жашооңуз, баягы айтканыңыз орундалып, ойлогонуңуз орундалып, анан ошондо төлгө белги эле карап адам жашап калат барып. Кыргыздын улуулугу ошондо болуп атат. Мына ошондо кайсыл динди кандай түшүнөсүз дейт. Эми бул жерде дин жөнүндө менин айтайын дегеним, мен дин жөнүндө сүйлөп атканым жок. Кээ бирде ошол жерде суроо болуп калат, сиз теңирчисиз деп. Мен өзүмдү теңирчи деп да санабайм, себеби бир убакта ошо теңир деген дин болгон деп ошол азыркы агым диндегилер айтат. Кайра өздөрү айтат. Теңир андан кийин бир кыргызга дагы эмаларда түшүнсө болот. Анарбек Усупбаев деген агайлар, Майлиев, Арслан деген агайлар чыгып, теңирчиликти дин кылабыз деп чыгышты да. Анан ошондо алар да туура түшүнсө болот. Бирок ошондо талаш тартыш болду. Демек, эгер дин кылгыдай болсок, анда анын пайгамбары, анан китеби болуш керек да делип. Ошон үчүн мен өзүмдү теңирчи деп да санабайм. Себеби мен теңир деп сүйлөгөнүм мына бул жерде ушинтип берилип атат. 21-кылымда адамзат ойлоп чыккан мыйзам ажал азап болот, теңирдин мыйзамы канат болот деп. Анан ошентип койсок эле мына теңирчиси деп чыкты да. Кыргыз качан мусулман болгон? Темабызды да улап бара берели. Ушунун ичинде эле ушу эфирдин аягына чейин ушул сөздөргө жооп берип кете алабыз. Ошондо, урматтуу журтум, азыр энергия деген доор келди, же бир касиет доор келди. Ошондо биз энергия алуу экенбиз, ар бир адам энергия алуу экен. Ошо энергияны биз эмоция менен чыгарып алыппыз да. Мисалы ошо мына кыргыз айтат, сен арам ойлобо дейт. Кыргызда эң жаман нерсе бирөөгө ишенбөөчүлүк, бул адамгерчиликке жатпайт да. Анан ошондо же болбосо бирөөнү арам ойлоо, дагы адамгерчиликке, чоң күнөө деп айтсак болот да. Же болбосо ошол чоң адамгерчиликке жатпайт. Анан ошондо биз ошо бирөөгө ишенбей жаман ойлоп атып эле анан өзүбүздүн клеткабызды кирдетет экенбиз да, энергиябызды кетирип коет экенбиз. Бирөө жөнүндө арам ойлоп атып деле ошо өзүбүздүн энергиябызды кетирип коет экенбиз, урматтуу журтум. Ошон үчүн азыр тетирсинче эмоциядан чыгып туруп энергия топтош керек болуп атат. Ошондо мына касиетиң болбосо теңир сени тентиретет, касиетиң болбосо ата тегиң сени кеселдетет, касиетиң болбосо Кудайдын жардамынан жазасы көп, касиетиң болбосо эгиниң дагы кесел болот, касиетиң болбосо эмгегиң дагы бекер болот. Касиетиң болбосо топтогонуң тойго эмес жолго кетет болуп атат. Касиет деген бул өзү энергия. Адам эми кантип касиет кабыл алабыз деп атат да. Кандай эми касиеттүү болобуз деп. Эң биринчи ооба, касиеттүү адам калыс адамды касиетчил болойт дейт. Келиңиздер биринчи калыс бололу. Мына азыр биз ушу байлык, бийликке керек болсо жанагы ушу эл башчысы айткандай, аксакал кишилер дагы ушу аксакалдык ордун билбей мындай кошаматчы болуп кетти, эки жүздүү болуп кетти, улуу адамдар деле. Мындай бир калыс кеби болбой калды. Анан ошондо эми калыс болбосо сизде касиет кайдан болот? Ошол касиет деген эле кайра бул энергия. Энергия качан качат? Бир күн уруш болсо 40 күн периште байырлабайт деп коет го.
жаман сүйлөсөңүз, титиресеңиз, урушсаңыз, анан качат экен деп, периште качты дегендей эле ошо энергия качат экен. Демек, мына кыргыз ушул калыстыгы менен касиеттүү болуп келген да. Мейли бала менен келиндин ортосунда деле бир кичине мындай өйдө төмөн болсо, ажырым болсо, анан биз балабызды мактап эле анан ушу көктөн буйрулуп, кайыптан буйрулуп келген келинди жамандайбыз да. Кыргызда андай кеп эмес да, кыргызда айтат, келин жаман эмес, келген жери жаман дейт. Эгер келин жаман чыгып калса. Көрдүңүзбү? Ошондо тең караганы. Эгер сен келинди тарбиялай албасаң, анда сенин касиетиңдин жоктугу, сен анда тегиз эмессиң. Касиеттүү адам кандай болот дегенде, бардык адамдын тилин таба билген адам, ошону уюта сүйлөп бир багыт көрсөтө турган адам кана касиеттүү болот экен. Касиеттүү адам ошого жетет экен. Суроо мындай, кыргыз өзүн кыргыз болуп тааныса, жашообуз жакшы боло баштайбы? Ооба, ушул биздин да аракет ушул болуп атат. Чында ошо кыргыз өзүн тааныса, жашоонун баары оңолмок. Мына ошо ар бир адам калыс болсун. Мына ошо кыргыздын улуулугу ушу болуп атат. Улуу кыргыз мен эле эмес, жалпы карабаңыз. Сиз ар бириңиз мен улуу кыргызмын деп ойлоңуз. Ошондо улуу кыргыз жаман сөздү оозанбайт, жакшы атты угузуп узатып коет. Антпесе куту качат болот. Мына азыр отурдуңуз үйдө, бирөө ызылдап келди. Бир баланы айтып, же сен деп коюпсуң, же мындай экенсиң деп бирдеме. Ошондо сиз калыссыз, касиеттүүсүз, сиз өйдөсүз, улуусуз, баягы улуу адамга окшош. Анан отургузуп, эмоция калтырбай, энергияңызды кетирбей, анан жакшы атты угузуп, анан түзүктөп, түшүндүрүп, мен ошол кезде настроениям жок, ушундай сөздү сүйлөп алдым эле. Же болбосо ушундай түшүнүп калдым эле, секет болобу. Же ал кезде мен жан дүйнөм жарды эле. Же болбосо ошо туура эмес угупсуң. Жок, андай эмес деп ошо жакшы сөздү угузуп, узатып койбосо сиздин кутуңуз качат экен, караңызчы. Идеологияны эле, жөн эле бир эле сөз. Анан улуу кыргыз жаман адам келсе, жакшы сөз угузуп уютуп алат. Жаман сөздүн аягын жоюп салат дейт мына. Караңыз. Мына улуу кыргыз адамзатты боштондукка чыгарууга жоопкер. Улуу кыргыз мына ошо көктөн буйрулган энергиясын, касиетин, ошол улуулугунан улуу мыйзам жаратып адамзатты ортоңко жолго салууга жоопкер. Болбосо тып-тыпыл болуп жоюлат дейт. Өзүңдүн өскөнүң бир эле тыйын. Эгер өзгөнү кошо өздүрүп кете албасаң. Аял затын кандай сыйлаш керек? Эми мен ушу бир нерсени айткым келет. Калыс адам эч качан ушу динге бөлбөйт. Мына ушу динге терең берилип кеткендер, эне эмоцияңарга кетирип атасыңар да. Ал капыр, ал динсиз, ал теңирчи деп атып элечи мисалы. Ошондо энергияңар кетип калып атат. Мындай карап кергенде калыс кыргыз же улуу кыргыз бөлгөн эмес да. Өз башы менен кетсин деп койгон, керек болсо жаманды көрсө. Өз башы менен кетсин ал дейт. Кудай өзү таразалайт, теңир тегиздейт деп койгон мисалы. Анысы кандай? Ушул аялды буюм катары көрүш керек деп ушу улуу эле ошол диндеги адамдар ушу теледен айтканда таң калыштуу нерсе. Аял ал деп атат да кыргыз. Айга теңеп атат. Мен ушу суроону жазып коеюн. Кыргыз болгондо боору жейт, кыргыздын душманын башка эч ким. Бөлүнбөй эле, кыргыз бөлүнгөндө бөөрү жейт, кыргыздын душманынан башка эч ким жыргабайт. Аял бул үйдүн, ошондо ай деп атат мына. Керек болсо аял касиет көтөрүп жүрөт, эркек энергия көтөрүп жүрөт дейт. Энени ошол аялды керек болсо жеренеге салыштырып келет. Мына жерене төрөйт. Эне тилеги менен жеңет деп коет, эркек билеги менен жеңет деп коет. Караңызчы. Ошондо
аял менен эркек бир бүтүмдүктү жаратат. Анан эми бул жаңы доордо аял эркек болуп жашабаш керек. Эгиз болуп жашаш керек. Бирин бири түшүнүп, бирин бири коштоп, бирин бири колдоп. Кооз бешик берип жатат. Бирөө мен аны албай койдум. Бутум менен тээп алдым. Кандай түшүнсө болот бул түш экен. Кооз бешик берип жатат. Бутум менен тээп алдым. Эми кыскача эле жооп бергенде болбойт, себеби ушунун баары эле маанилүү. Ушу бир суроо болсо, демек ушул көп адамга керек. Анан эркек ушул аялды кемсинтет экен, кордоп сүйлөгөндү жакшы көрөт экен, копол мамиле жасайт экен. Ушул өзү туура эмес. Себеби аял өзөк болуп саналат, эркек жөн эле корпус болуп саналат. Эгер сиздин ушу үйдөгү өзөгүңүз сизге бир дух бербесе, сизге бир мындай маани бербесе, анда сиздин ишиңиз жүрүшпөйт. Аял ички өзөк. Анан ошондо мына кайра аялдан айтылат: маймылда эркекти мактаса мугалим болот дейт. Аял кайра эркекти мактап туруш керек экен. Эркекти мактаса мазгилери майлаганга барабар дейт. Ушу таң аткандан каш карайып түн батканга чейин эркек аялдын коштоосун, колдоосун, эсемесин дегендей күтө берет экен. Демек, аялды абдан сыйлаш керек. Керек болсо ошо кыргызда эки жолу бир турмушунда эки жолу келинчеги эркек төрөп койт, эгиз төрөп койсо, аны эне катары карап келген экен. Караңызчы. Мен өз балдарыма, аялыма жалынып, жалбарып турам. Бул жаман эмеспи балдарыма? Ушу түштө кооз бешик берип жатыптыр дейт. Аны мен бутум менен тээп алдым. Урматтуу журтум, ушул жана бала бешик берилсе, бул эми түш жоорудан так берилген. Ушул сизде бир жан дүйнөңүздү жаңырт делип атыптыр. Жаш баладай бир көз карашка өт деп. Анан эми бутум менен тээп алдым дегенде муну өтө тетирге жоорубаңыз. Бул бут өзү бир кызмат болот. Кызмат болуп чечилет. Анан ушу бир бул кичине эскертүү түш десек болот. Анан балдарыма жалынып атам, келинчегиме жалынам дейт. Бул абдан жакшы. Эми адам ушу ааламга өсөрдүн эң биринчи башталгыч класс дегендей, ушул башталгычы үй бүлө болот экен. Эне ата унун руху ааламда жок, оорду жок болуп калат экен. Кайсы убакта? Эгер балдар бактысыз болуп калса. Себеби сен багыттуу тарбия бере албагандыктан балдар бактысыз болуп калат экен. Анан ушул бирок дагы бир жери бар. Ата аска зоодой сүрү болуш керек дейт. Эгер сизде сүрү боло билбесе, балдар дагы кичине эрке чыгып калат. Өз жолун дагы таппай калышы мүмкүн. Ошондо эми адам көп кырлуу. Бирде сүрдү, бирде ушу эркелете карап, бирде бир талап кыла билип, бирде жумшай билиш керек. Мына ошол жерде касиеттүү болуунун 40 жолу бар деп берилет. Ошондо керек болсо 3 жашардан 5 жашарга чейинки баланы ойноого чектөөсүн азайтып, кел балам сүрөт тартчы, кана боз үйдү тартчы, жылкыны тартчы, жылдызды тартчы. Бул кыргызга тиешелүү да. Жылдыз дагы, боз үй дагы, жылкы дагы. Карышкыр, мына ушуларды тартчы деп тарттыртып, колунан келген ишке жумшасаң, ошондо сенде энергия топтолот дейт. Караңызчы. Анан эми ушул мындай кыр-кырына карап көрүш керек. Ооба, үй бүлөгө аябай мээрим төгүш керек, келинчеге мээрим төгүш керек. Анан үй бүлө дагы ошону түшүнө билиш керек деп ойгулам. Ошон үчүн жанагы эгер аял эрди сыйлай билбесе, эринен ажырап да калат да. Себеби эркек энергия көтөрүп жүрөт. Мындай турмушта деле байкап билсеңиздер, ушул аял затка турмуштун өзөгү болгондуктан
турмуш өзү көз каранды болуп турат. Анан ушул бешик боюнча тагыраактагы эфирдин аягына чейин бир жооруп берейин. Анан бөлүнгөндү бөөрү жейт деп айтып өттү. Ооба, сырттан келген кредит, саясат, агым дин бул кыргызды жыргатайын деп келип аткан жок. Мына ар ким ар кандай динге кирип кетип атты. Азыр керек болсо кыргыздын салтын шириктеп чыкты, кыргыздын манасын шириктеп чыкты. Ушундай бир төп келбеген жактары бар. Ошон үчүн биз өзүбүздү таанышыбыз керек. Арыбаңыз түшүмдө өтүп кеткен жеңем мага тамак берип жатыптыр, бирок жебей калдым. Бул кандай? Өтүп кеткен жеңеңиз кыргызда айтат го, Кудай арбак колдосун дейт. Арбак ыраазы болмоюнча тириктин иши жүрбөйт дейт. Бул өтүп кеткен адамдын баары эле ааламдык күч болуп саналат. Жогорку күч болуп саналат. Анан биз ошо мынтип айтабыз, мына арбайлардын укугу бар. Улутун жеригенди, тааныгысы келбегенди жазалоого, тазалоого. Арбайлардын укугу бар жан алып жан салууга. Арбайлардын укугу бар мамлекетти чабыштырууга. Арбайлардын укугу бар азыр өз алдынча кыргыздарды топтоп мамлекетти алып берүүгө, касиет каражат менен каржылоого деп. Анан бир кырынан карап келгенде ошо Алла жакынбы же арбай жакынбы дегендей кыргызга ушул ааламдык күчтөр, арбайлардын өтө жакындыгы бар. Анан ушул тамак берип атат дегени эми ошо сизге ырыскы берип атыптыр. Аны жебей калдым деп көп көңүлүңүздү оорутпаңыз. Эң башкысы ошо сизге берип атат. Азыр ушул өткөл ылгоо мезгилде ошо табыгый талап, табыгый мыйзам күчөгөн сайын түш жоорулар дагы аябай мындай өзгөрүп баштады. Мына азыр көп аялдар ушу 80-70 жаштагы аялдар дагы чалып баштады. Алдыңа кетейин, мен эрге берип атыптыр. Бир эмес 3 жолу түшүмө ушу кирди деп. Анан эрге берип атат деген бул энерге отуруп атат деген сөз да. Мисалы, эркек энерге көтөрүп жүрөт деп коет го. Аны сыңарындай ошо көп түштөр өзгөрүп баштады. Эшек түшкө кирсе не болот дейт. Эшек бул оомат дөөлөт болуп чечилет. Илгертен эле, азыр деле кайсы окуу жайын бүттүңүз, кайсы китептен алдыңыз. Ошо кыргыз элинин жан дүйнөсү ааламга жарактуу жөнөкөй болгондуктан 98-жылы Алай жергесине адам ата көрүнүп, бир карапайым эле үй бүлөгө. Анан ушул табыгый илим берген. Ошол китептен алып, ошонун анан дагы кыргыздын улуулук китептерин алып, ошондон жыйынтык чыгарып, заманга карап анан ошо элге жеткирип атабыз. Менин түшүмдө чыныларды түбү тешилип калыптыр. Эмне болот? Бул идиш сынса, түшкө ушундай кирсе, буну кырсыгуу деп чечилет. Ушул жерден азыр үлгүрүшүмчө карап, тагыраак чечмелеп берейин. Идиштин сынышы бул ошол кырсыгуу. Илгери деле мындай идиш сынса башыңан айлантып, бул ачыкта, кыргызда деле бая төлгө белгиде башыңан айлантып, анан түкүртүп туруп анан ыргытып ийет го. Анысыгандай бул түштө дагы ошо бош идиш кирсе, бакалашка көрсө, же болбосо идиштин сынуусу, очоктун кулашы, оттун өчүшү, мунун баары ошо жолуңду таап, изден деген кырсыгуу деп берилет. Саламатсызбы, түшүмдө ат жетелеп жүрсө не болот? Ошол жана айтып өттүк. Бул жылкы өзү кыргызчылык деп чечилет. Жөлөмө күч катары берилет. Ат жетелеп жүргөнүңүз эми ошол биз азыр Башатка кайтып атабыз. Башатта азыр ошо айылдагы үй түшкө кирет көбүнчөйүн. Бийик тоолор, бийик этажга чыккан адамдар ошол түштөрдү. Анан ошол жылкы жөнүндө көп көргөн болот. Себеби бул кыргыздын жөлөмө күч катары дагы ошол жылкы берилет экен. Анан ошол кыргызчылыкта да так берилет, ошол табыгый илимде. Кыргыз жылкы сойгондон баштап кырсыкты депчи. Ошо акыркы убактарда баягы казысына, картасына, ич майына карап, баягы жылкыны былчылдатып эле союп атабыз да.
Анан ошондо кырсыкты дейт. Анан ошо жетелеп жүргөнүңүз ошо багытыңызды, жолуңузду таап атканыңыз. Түш жолу жору өтө көп берилген. Арасынан ошо эртеден көргөндү кичине талкуулап өтсөк да болот. Кыргызчылыкты карманам. Арча түтөтсөм апам тууралуу не кылып атамба аластайм дейт. Ушул арча түтөтүү боюнча так берилет. Мисалы, ушул жайлоодо чоңойдук биз. Мындай күн жаайт деп булут бүркөлүп келип анан өтүп кетет да. Анан ошондо көрсө ааламдык касиет ошо арчага отуруп калат экен да. Анан ошол арча менен үйдү аластаганда керек болсо састымы айгат. Бул ошол жанагы кыргыздын отту иштете билгени, сыйынган эмес, иштете билгени. Жанагы сууну баштан айлантып төккөнү дагы ошо иштете билгени. Бул өтө жакшы. Туура буну ошол шаманчылык деп коет да, ырым-жырымды колдоону. Түшүмдө кооз кыргыз кийим, аппак элечек кийген чоң апа кооз бешик берип жатат. Бирок албай койдум. Жанагы энелерго кандай түшүнөсүз? Бул абдан жакшы түш экен. Сиздин алган албаган эсеп эмес. Сизге эң башкысы ушу жерене баштаган, умайене баштаган энелер сизге бир ушундай керемет ыйгарып атыптыр. Сизде бир мындай өзүңүздө баягы умай энелик касиет бар экен да. Эмчи домчулук бар экен. Ошону бир кабыл алышыңыз керек экен. Ассаламу алейкум. Мен түшүмдө өлө көп боектордун үстүндө жүрүпмүн. Эмне болот? Боектордун үстүндө. Ушул кыргызда жанагы жети менен чектелип атпайбы? 7 күн болуп атат. Ошо 1-күндөн 7-күнгө чейин 7 түз, 7 катар аалам, 7 катар жер бер деп коет. 7-ни бир ыйык деп коет. Ошо 7 менен чектелгени, 7 боектун түшкө киргени бул өтө туура чечилет. Мисалы, биз жөн эле ак, көк, кара деп коебуз го. Көрсө ак бул акыреттик иштер, ак иштер. Мисалы жанагы кыргыз ак үй дебейт, ак ат дебейт, боз ат дейт дегендей, ошол ак дегенди дагы мындай сый кылат экен да. Анын сыңардай ошо сизде дагы эми ошол барып туруп кара куш мээ ишке түшкөндө адамдын башынан 7 боек түз бөлүп чыгып адам жаратуучулукка жетип калат дейт. Ошондо боек өзү бир чоң кереметтерди берип турат экен. Асмандан күмүш чоң шакек түштү. Колума тактым, кандай болот? Абдан жакшы бул. Бул шакек, сөйкө эгер түшүңүзгө кирсе, сизге бир чоң касиет жайгашканы. Ушуну бир кабыл алыңыз. Ушу жакшы түш көргөндөр, анан ушу кичине түшү бозулганда дагы ушу жеренеге, аалам күчтөрүнө таазим этип, бир 7 токош нан чыгарып, колдон келсе кичине кан чыгарып, ошону кабыл алып коюш керек да. Ошондо нан чыгарып, ошолорго арнап, анан майдын жытына, нандын жытына ушул көк теңир дейбиз, же болбосо периштелер, арбайлар деп барганда айта беребиз да, эми ошо ааламда күч көп да, ошолор ыраазы болот экен. Касиет бар жок экенин кандайча билсе болот. Эми мен айтат элем, ар бир адам касиеттүү. Биз ошол касиетибизди өзүбүз кармана албайбыз, билбейбиз да. Ар бир адам касиеттүү. Сиздин касиетиңиз бар, 2 буттуунун баары касиеттүү, кыргыздын баары касиеттүү. Манасы бар, төкмөсү бар, жөн эле сөзү бар, түшү бар, баары эле. Шариат молдо айткан туурабы же түш аян таза тунук так берилгениби? Эми мен дагы ошол мечит салгам, мен дагы атамды ажыга алып барганга жолун төлөп, түлөөсүн берип, айылга мечит салгам, өзүм да бир убак намаз жумага барчумун. Ооба, дин деле жакшы, бирок азыр андан да бийик илим болуп атпайбы? Андан бийик адам уже жаратуучулукка жетиш керек болуп атпайбы? Сыйынып эмес, сырдашып, сыйкыр касиетке ээ болуш керек болуп атпайбы, урматтуу улуу журтум? Биздин айтып атканыбыз ушул болуп атат да. Ошондо мына кыргыз
Аллага жалынбай туруп эле барып эле менин колум умай энемдин колу деп туруп, ошондо менин сыйкырчылыгым ишенимдүү духум деп коет да. Ошол ишеними менен барып эле баланын жүрөгүн көтөрүп койгон да. Анын сыңарында бул түш жөн берилбейт. Сизге ал молдо башыңызга кассета салып аткан жок да, же мен диск салып аткан жокмун, же бирөөдө мен ойлобогон нерсе деле түшкө кирип атат да. Бул эле ошол көк асман ээрден, же болбосо кыргызчылык деген, бул жылдызчылык деген эле нерсе. Ошол баягы астрологический прогноз деген ошол эми бирөө байланыш алат, бирөө сүрөт тартат, бирөөлөргө ошо түш аркылуу берет. Бул түс берет. Сиз көргөн түштү мен көргөн жокмун. Сиз ошол түшүңүздү көрүп алып, ошончо ишеничке бек болосуз. Көрдүңүздөрбү? Түштүн мааниси ушундай өтө бийик. Ооба бизге да түшүн айтып келет, жөрүбүз, анан ошо түшүнө карап кээ бир адамды мен аябай сыйлап калам. Бул жөн адам эмес экен. Бул өзүн тааныбай жүрөт, ошо касиетин тутуна албай атат деп. Мисалы, энергиялуу бир 24 вольттук эки аккумуляторду коюп туруп 12ге туташтырсаң эмне болот? Стартер күйөт, сигналы күйөт, проводу күйөт. Анын сыңарындай ошол биз өзүбүздүн касиет энергияны туура эмес пайдаланып, анан кырсыгып атабыз да. Ошол мисалы берилген энергияны жана эмоцияга бердирип, мына кыргыз мээрим төгүп туруш керек. Сиз мээрим төгүп туруңузчу. Мына жаман деген саясатчыларга да мээрим төгүңүз. Сиздин эң башкысы көңүлүңүз кирдебейт да. Анан экинчиден жаманды көрмөйүн адам жакшы болбойт да. Жаман адамды көрмөйүн жакшы адамды билбейт да. Анын сыңандай ошол жаман бизге күз келе да. Молдонун кылганын кылбай, айтканын кыл дегенди кандай түшүнсө болот? Эми мен бул илгертен сөз, бул туура. Ооба мен деле жакшы сөздү сүйлөп аткандырмын, бирок менин дагы пендече асмаас кемчилигим бардыр. Ооба, бийикте өсүп баратам, өзүм таң калам, өзүм баа берем. Ыраазымын ошо табыгы илимдин түшкөнүнө, ыраазымын ошол кыргыз болуп жаралганыма, ыраазымын ошол кыргызчылыгыма. Ооба, баары мына азыркы молдо кожолор деле айтып баштады, чындап айтканда, ооба эми кыргызчылыгыбызды тана албайбыз да деп. Бул сөз өтө ойгонууга алып келип атканы да. Чындап эле тана албайт да. Каның кыргыз болсо, жериң кыргыз болсо, энеңдин сүтү кыргыз болсо, салтың кыргыз болсо дегендей. Анын сыңарындай ошол сиздин биз сүйлөгөн сөздөн алып туруп ичиңиздеги практиканы иштетиңиз. Сиз ошондо күчтүү болосуз. Жакшы жагын алыңыз, туура жагын алыңыз. Ассаламу алейкум. Түшүмдө эшек арабаны жетелеп баратыптырмын. Арабанын үстү толтура чөп экен. Ой, эми жакшы түш экен бул. Эшек арабаны жетелеп барайтам деген араба байыркы болуп чечилет. Түш өзү чөп болсо, бул өтө чоң энергия жетишкендик болуп чечилет да. Бул мисалы түшүңүздө жер жемиш көрсөңүз, же болбосо ошо чөп көрсөңүз, бул мындай баягы нан көргөнгө салыштырсаңыз болот да. Чөп деле бир мээнет менен келип атат да. Ал деле ошол кайра бизди гармония кармап турган, биз табият менен адамдын ортосундагы малдын тамагы да, ошонун наны да. Анан эшек араба деген ушу байыркы, улуу, чыныгы жолго түшөсүң деген белги экен. Анан түшкө абдан маани бериш керек. Мына түш жору китепти алганда бизде ошо эжекейлер чалып атат. Ошо китепти алгандан кийин биздин цветной түш көрүп баштадык, бир өзгөчө түш көрүп баштадык. Анан эртең менен тура калып эле ошо биринчи түшүмдү унутуп калбайын деп түшүмдү жооруп алып анан ишке чыгып атам деп. Ошо түш периштелердин тарбия сабагы. Түш жөн эле берилбейт. Түш качан жоюлат? Сиз өйдө эле өскөн кезде анан сиз түшкө маани бербей каласыз. Анан түш өзүңүз үчүн берилет, көчөгүңүз үчүн берилет, ошо журтуңуз үчүн берилет, эл үчүн берилет, асман жер үчүн, табият үчүн, анан баардыгын мен үчүн деп дагы кабыл алганда болбойт. Түш өзү эле төрт кырынан чечмеленет. Сиз өзүңүздү мусулман деп эсептейсизби? Кайсыл китепке таянып элдерге суроо берип, суроосуна жооп берип жатасыз? Кайдан жана эмне илим алгансыз? Сиз китептерди кайдан алсак? Сиз таянган китептерди кайдан алсак болот? Кенен жооп берип коюңуз.
Мен мусулман деген түшүнүктү биз ошол көп суроо болду. Бизде ошо дебатка жөн бир мындай даярдыгы жоктордон жерден чакырып калганынан өзбек ажы менен чыгып калдык эле. Анан мени мусулмансыңбы дейт. Анан мен ал сөздү өзүм жакшы түшүнбөгөндөн кийин жок, мен кыргызмын деп жооп бердим эле да. Анын сыңарындай чындап эле мусулман деп анан кийин мага кеңештеген байке айтты. Мусулман деген бул Кудайга ишенесиңби деген эле сөз деп. Ооба, мен Кудайга ишенем. Жөнөкөй эле бир эле сөз менен Кудайды кантип билсек билет. Ишим такыр жүрүшпөйт. Так, кантип билсек болот? Мына Кудай көзгө көрүнбөйт, бирок баардык нерсени жараткан ою менен. Анысы кандай, мына менин жаным көзүмө көрүнбөйт. Бирок жан дүйнөмө жараша күн көрүп атпаймбы? Жан дүйнөмө жараша жашап атпаймбы? Демек, мен мусулманмын, мен Кудайга ишенем. Анан мен улуу кыргызмын деги. Ошо теңир деп сүйлөйм. Себеби тең дейт да, бирөөгө жамандык кылсаң, бир күнү сага кайтат. Бирөөгө жакшылык кылсаң, бир күнү кайтат. Мына караңыз, жөн эле тең деген эле сөздүн, теңир дегендин эле мааниси. Жана теңирим колдосун дегени. Кел тең жейли. Тең көргөндү теңирим жалгаптыр дегени деле ушул болуп атат. Анан адамзаттын тегин карасак, мындай карап келгенде адам атага барып такалып атат. Анан ушул эми бизде гана адам болчу дейт. Бизде гана атаны ыйык тутат. Атаң Кудайың, энең умайың деген сөз бар. Атанын сөзүн эч ким жок дебейт. Караңыз, ошондо адам башкала адам атадан жаралдык деген менен бирин таксыр деп атат, инсан деп атат, человек деп атат, а бизде гана адамсыңбы, адам болчу дейт. Анысы кандай, ошо адам ата көрүнүп илим түшкөн кыргыз тилинде эле азыр ушу почти 100дөй китеп бар. Анан ушуга таянып сүйлөп атам. Бизде эми тилмеш деп коет экен, өзгөртүүчү, жол көрсөтүүчү деп коет экен. Убагында же мугалим катары көрсө болот экен. Анан бул китептерди болсо аягында телефонумду берейин, ошондон алсаңыз болот. Ассаламу алейкум байке, менин түшүмө балам жылкы сойдум деп кам болуп жүрөт. Анан өтүп кеткен адамдар көп түшкө кирет. Кандай болот дейт. Ошол кан кусса бул тазалануу болот. А эгер кан жугуп калса, ошо кийим кечегине, бул отурумдук бир эскертүү болот. Анан ата-бабалардын мындай түштөн көп кирет дегени, бул жерде ошол ата тегинин арбагы түшкө кирсе, бул колдогону белги бергени дейт мына жерде. Коштоп колдогону. Анан биз биргебиз деген. Мына аба, воздух, духов возит. Они здесь, они рядом. Мисалы мындайча айтканда, ошон үчүн жанагы укпайт да уур кылба, көрбөйт да ушак айтпа деген эле ушул тегерегибизде. Ошонун баары эле кайра энергия. Жана Кудай деген кайда? Кудай кайсы жерде аба болсо ошол жерде, көк мейкин, кайсы жерде мейкиндик болсо жерде, ошол жерде Кудай бар. Анан ошондо адам ата өбөне баштагандар биздин ата тегибиздин арбайы биз үчүн жоопкер экен да. Мисалы анында көп кызматчысы бар да, жана периштелер бар дегендей. Анысы кандай, ошо түшкө киргени, сизди коштогону, колдогону, биз биргебиз дегени. Түшүмдө жерди казып, алтын таап алыпмын. Чоң экен, кандай дейсиз? Алтын мурун айтчу, эми алтын кирсе бир кайгы деп. Жок, бул жерде алтын түшкө кирсе, бул өтө чоң касиет, бир жолуңдун ачылышы деп берилет. Саламатсызбы? Экинчи аялды макул болсом мага күнөө болбойбу? Эми сиз бул туура суроо, буга эч кандай мындай тетир айтканга болбойт. Эгер сиздин мындай биринчи турмушка чыгалгыдай шартыңыз болбосо, же жашыңыз өттүбү, же турмушуңуздан өйдө төмөн болдубу, эгер шартыңыз болбосо, экинчи турмушка чыкканга макул болсоңуз болот. Бир кырынан караңыз. Мисалы, ошол эркекти сизге ошол жолуңузду, колуңузду сурап аткан эркекти мүмкүн биринчи жары ага дух болуп бере багандыр, же
көңүлүн көтөрө албагандыр, мүмкүн ошон үчүн сизге кайрылып аткандыр. Анан эң биринчи ушул дагы төрөп алуу дагы бир чоң утуш болот да. Төрөп алуу кандай болсо да ошол небере, ошо наристени көрүш да бир өтө чоң бакыт болот. Ошон үчүн өзүңүздүн турмушуңузга, шартыңызга карап чыксаңыз болот. Бул эч күнөө болбойт. Себеби мындай бир тең болуш керек да, аялдын ери, асмен менен жерди дегендей ушундай бир теңдик болуш керек. Анан турмуш шартыңызга карап көрүңүз. Аны биз билбейт экенбиз. Анан телефондо кайрылыңыз, эгерде болсо бир кеңешели. Түшүмдө Манас ата, Саякбай ата жана балыкчы шаарынын ээси Көк Малт атанын энесимин деп кирди. Толук жазсам көп болуп кетет. Урматтуу улуу журтум, мен ошо эртеден ушу түш жоорунун баарын эмнеге айтып атам дегенде, ушу келечекке азыркы саясатчылар, окумуштуулар, мугалимдер, эски агым динге кирип кеткендер багыт көрсөтө албайт. Ушуну жакшы билиңиздер. Алар берсе бир комнат үй берер. Окуп койгулчу, ак түстүү жылаан дейт. Ушу бизге бөлүнгөн убакыт да кичине соңуна чыгып баратат. Ошондуктан бир эле нерсени айтайын. Ушул Манас ата, Саякбай ата түшкө кирди дегени ушул менин бул башыман өткөн. Өзүмдү ушундай көрсөтүп, ушундай бир семиртип көрсөтүп, анан Манас деген кезде өзүмө келген. Бул эч ким мындай күлкү катары же бир мындай түшүнбөстүк катары кабыл албаш керек. Тетирсенче бул дагы ошол керемет сыйкырчылык, касиет, улуу энергия ушинтип жайгашат адамга. Ошону тетирсинче жооруп, жайгаштырып, ошону кабыл алып, ошону тутунуш керек. Анан бул улуу адамдардын түшкө киргени, улуу кишилердин колдогону бир кырынан, анан экинчи Кудай сизге түшүңүзгө кирбейт. Анан ушундай бир касиеттүү адамдар, же болбосо президент, же болбосо аким, же бир ыйык адамдар түшкө кирсе, ошол Кудайдын сизге түшкө киргени болот. Анан ак түстүү жылаан түшкө кирди дейт. Бул ак түстүү жылаан жөлөмөгүч болуп чечилет экен. Мисалы, Манас атамдын жердеги ажыдаары бул жөлөмөгүчү да. Ал чогуу жүргөн эмес да, эчип. Эки кабыланы, бу да жөлөмөгүч да. Асмандагы алып кара кушу делип мындай, жөлөмөгүч катары берилет. Урматтуу улуу журтум, бизге бөлүнгөн убакыт байыды. Ушул мен сөзүмдүн соңунда өзүмө келген көп мындай бир ойлорду да айтып койгум келет. Ушул Манас телевидениясы жөнүндө өткөндө эфирден чыкканда көкүрөгүмө келди. Ушул жерде өтө чоң энергия бар экен. Анан бул эмне экен десем, мына аты Манас болуп атат. Эми бул да көктөн буйрулуп калган да. Кандай ойдо койду. Экинчисинен могу Энтамга жана балык окшоп кетип атпайбы мындай караганда? Бул өзү байыркы М деген тамга экен да. Ошентип мындай энергиясына карап иш болот экен. Анан үчүнчүдөн ушул Манас телевидениянын жетекчиси Темирбек Токтогазиев өзү ошо кыргыз өтө иликтеген, Манасты өтө иликтеген, ар тараптуу көп кырдуу адам. Анан жетекчиси да энергиялуу. Анан биздин деле келип кетип ушу жаңы доорду энергия жөнүндө сүйлөп атканыбыздын баары ушу энергия. Эми барып башатка кайтканда бийлигине же байлыгына карап эми адам мамиле кылбай калат. Энергиясына карап мамиле кылып калат. Бул энергиялуу адам, бул касиеттүү адам, бул жөн сөздү сүйлөгөн, жок кокуй ушуну кой дебейин, бул китеп жазган адам, бул иликтеген адам деп. Ансыгандай ушул анча-мынча рекламаңар болсо, анча-мынча ушул ролигиңер болобу, же жанагындай өткөн эле рекламалар болобу, ошону ушул эфирге кайрылсаңыздар, ушул жерде бир энергия бар деп ой кылам. Урматтуу улуу журтум, кыргыз эч качан коркутуп башкарганга болбойт экен. Кыргызды ар дайым биринчи духун көтөрүп мактаса, анан кыргыз башкарылат экен. Мен сиздерди дагы аябай мактап койгум келип атат. Кыргыз биринчи аябай чоң сыноодон өттү. Эми бир сыр болуп айланып калды. Кыргыздагы доомат батышка кетти. Кыргызга бир чоң-чоң ооматтар конду. Кыргызга ошо кудуреттүү улуу табылды. Кыргыздан ошентип кырсыгып келген кезде
Манас атам жаралгандай, ал кезде ошо кан менен, кара күч менен жаралса, азыр ошол касиеттүү адамдар өтө көбөйүп атат, ойгонуп атат касиеттүүлөр. Анан касиет кайсы жерде касиет болсо ошол жерде иш жүрүшөт дейт. Ошол касиет жылуулош үчүн калыстыгыңыздардан тайбаңыздар. Жаныбыз, рухубуз ааламга кетет, ошондо ата баба Нарбайынын катарына барганда жогорку дүйнөлөргө эмне деп жооп беребиз? Ошон үчүн жердик жашоону жөн эле ошол жерге кызматка буйрулганмын деп жашаңыздар. Эмки ушу аталар күнүндө кечки саат 7-де жолукканча сак саламатта туруңуздар. Анан ушу түш жобурлар боюнча, табык илим боюнча суроолор болсо 550 788 188 550 788 188 кайрылсаңыздар колумуздан келишинче жооп берем. Анан ушул кечки убактарда бир жан дүйнөңөр туура келбесе, кысылсаңар, оор суркоодон ушу сөөгүңөргө чейин ооруган болсо кайрылсаңыздар, мен отургузуп эле ошо телефондон энергия өткөзүп коем. Уктап да каласыздар, эртеси күнү башка бир көз карашка өтөсүздөр. Мен ар дайым кызматыңыздарда, мага окшогон көчүрмөлөр да бар, улуу адамдар да бар. Келечегиңиздер кенен, түбөлүгүңүздөр түз болсун.